элдин бүгүн дагы бир жолу жинне тийип коеюнчу. Бизде мындай көндүм стереотиптер бар да. Ошо стереотип сындырып алса биздин коомчу мээси былк этпеген бойдон, кыймылдабаган бойдон турат да. Ошон үчүн элдин аң сезимин, маданиятын өстүрүш үчүн бул жакшы талкууларга жем таштап койгон ойлорду айткым келет да. Мен өткөндө Өзбек Кыргыз университетинин студенттерине онлайн сабак өттүм. Балдарга кызык болду семинарчы. Жаштардын жүрөгүндөгү кеп чындыкты айтып койдум окшобойм дейм. Бирок ал жерде мугалимдер да катышып отурду. Мугалимдерге жакпады айрымдары, бирок негизгиси аудиторияга жакты, жаштаргачы. Себеби биз көп учурда кыргыз баланы басынтып, моинтип басып төбөдөн басып бала деген баладай болуш керек деген тыюулар менен чоңоюп жүрүп, балдар жер карамага, кыргыз эмне үчүн чындыкты бетке айта албайт, кыргыз эмне үчүн эки жүздүү кулк мүнөз болуп чоңоюп атат. Ошол улуттук кулк мүнөзгө айланат да. Андыктан балдардын чындыгына чычалабай, терикпей көтөрүп үйрөнүшүбүз керек. Жаш муундукунда көтөрүп. Себеби көп учурда кыргыз үй бүлөлөрдү көрүп жүрбөйбүзбү? Туугандарым арасында деле көрөм, жакын кошуна колоңдор арасында деле балага болгон ата энелик бир өзүмчүлдүк мамиле бар да. Ата энелик эгоизмден чыга албайт. Ата энеси эмне кааласа баласын да ошол жолго салгысы келет да. Ал жол баласын моюндан байлаган иттей кылып туура жолго салабы жокпу? Анан балдар чайналат да. Кээ бир кереги жок окууга, кереги жок бир кесиптин ээлери болуп калат. Себеби ал ата энеси убагында ошентип түртүп койгон да. Сен моуну окуйсуң, менин жолумду улайсың дегендейчи, бир аны мурас кылыпчы. Ошондуктан мен жаштарды, келечек муунду айтар элем да. Ата эненин, мугалимдин айтканын бир абсолюттуу чындык катары кабыл албаш керек да. Кээде ата энеге тил албай да койсоңор болот, мугалимге тил албай да койсоңор болот. Эгер туура эмес бирдеңкени багыт берип атсачы, өз чындыгыңарды айткыла. Мен өткөндө аудиториядан дагы студенттердин арасынан да туйдум ошонучу. Себеби кээси мугалими туура эмес багыт берип атса, же ата энеси туура эмес бир көрсөтмө берип атса деле, ата энелик кадыр барк менен эле басым менен баласын баш ийдирип коет да. Ошон үчүн биз адашкан жолдобуз да көбүбүз. Андыктан бала күндөн балдарды тарбиялоодо үй бүлө институтуна кыргыз көп көңүл бурбай атабыз. Бирденке болсо эле ата эненин сөзү өтөт, баланын сөзү өтпөйт. Анан ошондуктан мен жаштарды айтар элем, тири карак болгула, чоңдорго кайшы айтып үйрөнгүлө. Себеби силер чоңойгондо жетекчиңерге, начальнигиңердин алдына шылкыйып, бир бездарный кадр болуп каласыңар да. Биздеги атка минерлер эмне үчүн эки жүздүү, чоңдорубуз эмне үчүн жойпу, мындай куйтуу, кошоматчы, паракор. Себеби ал паракорлукка деген ошол түпкүлүгүбүздөгү психология ошентип үйрөтүп койгон. Кадыресе норма болуп калган бизгечи. Бирөөгө жагыныш, бирөөгө кошомат кылган, жукурланган. Ошондуктан ошондой кулк мүнөз калыптанбасын үчүн улуттук бир аң сезимибизди, улуттук сапатыбызды өстүрөлү десек, баарын өзүбүздөн башташыбыз керек. Ар бир үй бүлө. Анан бирденке болсо эле чоңдордон көрөбүз, мамлекеттен көрөбүз, эл башчыларынан көрөбүз. Ошо үй башын, жана эр бүлөлөр, ата эне башы эле балдарын туура жолго салып атабы, ошону отчет беришибиз керек да. Андыктан балдардын, жаштардын кээ бир ошол чындыкты, реалдуу чындыкты айтып атса, көтөрүмдүү болуп үйрөнөлү. Уруп согуп бирденке болсо эле баланы баса калмай бар. Анан кызга 40 жерден тыюу деген бир түшүнүктөргө мен түшүнбөйм дейм. Дагы бир түшүнүк бар атаң көрө, жана жакшы келин көрүнүп калса, тиги кайнененин камырынан деп, же камырды кантип жуурганды элестетсеңер, монтип эзип мыкчып атанан тиги камыр ошентип ийге келет да. Ошол сыяктуу кээ бир жакшы чыгып калган келинде деле кайнененин камырынан дейт. Ушул түшүнүктүн өзү эмне деген зомбулук да. Жөн эле ошо кайнене менен келиндин ортосундагы мамилеге бир бычактын мизиндей куш нерсе да булчу. Анан бирдеке болсо эле жакшы келинди ошондой түшүнүгүбүз бар да, стереотиптин. Демек кайненеси катуу ыйлеп. Бул деген кыргыз туруш турпаты менен кичине зордукчул эл да. Күчкө салабыз, балдарды, келинди бирөөнүн бүлөсү экен дебейбиз, бирөөнүн чырактай кыз экен дебейбиз. Ошондуктан кыргыз эли ойлонушубуз керек. Бизде улуттук бир ой өзөгүн жараткан философтор, тарыхчылар, жазуучуларыбыз
болбой атат деп кашайгандачы. Болбосо адабият деген адабият агартуу маселесине келгенде биз улутту калптай албай атканыбыз, коомду калптай албай атканыбыз көйгөйгө тиет. Анан мен муну көптөн бери айтайын деп бирок кыргызга өң көрүнөт да, кантип эле ушул ата энесине кайш айтыш керек балдар, эмне үчүн тил албаш керек деп. Кыздыкка 40 жерден тыюу деп жүрүп, канча кыз келиндер бакыш турмушка чыгат. Күйөөсүнөн токмок жесе да, таяк жесе дагы төркүнүнө баргандан тартынат да. Анан төркүнүнө барса дагы төркүнү кыйраткансы басынтат. Кыз бала деген ушунче момундай кесинин установкаларды берип койгон. Кыз балага 40 жерден тыюу деп жүрүп, анан кыз балдар бакыш зомбулукту айта албайт. Күйөөсү уруп согуп, кокосуна бычак такап салса дагы кыз келиндер бакыштар мокок кылып ошентип чоңойтуп коебуз. Эркек балдарды эле кыйратып тарбиялабайбыз. Ошону анан кенедейден балдарды мансапкорлукка тарбиялайбыз да. Балам ким болосуң десе, депутат болом десе, вай жаштын тилегин берет дейт. Жолуң болгур кыргыз. Балаңды ошо кенедейинен мансапкор кылып өстүрүп атканыңды ойлонбойсуң. Балага бир ата эне туура моралдык ориентация берип атабы жокпу, аны ойлонбойбуз. Кээде балдардын көзүнчө сүйлөшпөй турган нерсени чоңдор сүйлөшө берет да. Той аштагы, базардагы көргөн эткендин баарын ошонун баары кулк мүнөзгө айланып, бүгүнкү күндө биз бир жинди коом болуп калганыбыз дагы ошо биз аң сезимибизде бир көп нерсени түшүнө албай атабыз да. Көбүн улуттук ментальностька байлайбыз. Аябай бир консервативдүү көз караштарыбыз менен тыюу салганды жакшы көрөбүз, тизгинин тартканды жакшы көрөбүз. Андыктан ата эне эч качан баласынын бейбаштыгынан чочулабаш керек. Баласы бир оюна келгенди кылам десе чочулабаш керек, коркпош керек да. Ошондой баладан бир бала чыгат да. Анан эле дайым эле ата эненин айтканынан чыкпаган балдар жанагындай биздин чиновниктердин образын кийип калат да. Чоңдун көзүнчө бир терс аяк болуп калбай деп анан мен муну көрүп жүрөм да, өзүмдүн чөйрөмдө мансапка жеткен, даражага жеткени деле билими бар, мындай карасаң таланты бар, бирок кулк мүнөзүндө калыптанып калган, кыттай уюп калган мээсинде бир кереги туура эмес түшүнүктөрдүн. Анан көп учурда атам айткан чындык дегендей ошо менен жашап жүрөт да. Атаң айтабы, чоң атаң айтабы, ким ата бабаң айтса дагы сен бүгүнкү реалдуу жашоодогу чындык менен жаша да. Анан кээде биз феодалдык, патриархалдык түшүнүктөр менен жашайбыз да. Ата бабадан калган салт болду. Биз качан салт жаратабыз, биз качан креативдүү бир турмушка мамыр жумур аралашкан бир салтты жаратабыз. Биз салт жаратып аткан жокпуз. Бул жараган бир же мутант эл болуп калды, же кыргыз эмес, же орус эмес, же европеец эмес, же кытай эмес, той топур берип аткандардын көзүн кыжырың айайт да. Бүгүн жаагым талыды ошо менен, мам.